күжүрмөн чек ара кызматына күжүрмөн атайын техникалар тапшыруу аземине өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул негизги максаты урматтуу президентибиз Сооронбай Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы негизинде чек ара кызматын күчтөндүрүү маселеси менен кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүндө 30 жылдык эгемендүүлүгүндө кыргыз мамлекетинин бюджетинен жеке өзүбүздүн күчүбүз менен биринчи жолу тарыхыбызда биринчи жолу өзүбүз ушундай аскердик техникалар сатып алып атабыз. Мурда бардык аскердик техникаларды биз жардам иретинде алчубуз көпчүлүк маалда. Же кайсыл бир мамлекеттин жардамын, же кайсыл бир мамлекеттин гранттары негизинде алчубуз. Ал эми бул жолу биз техникаларды өзүбүздүн мамлекеттин бюджетинин каражатына сатып алдык. Жана мамлекет бүгүнкү күндө ушундай мүмкүнчүлүгү пайда болду. То есть мындан ары мамлекет бирөөнүн жардамына муктаж болуп, башка мамлекеттер качан бизге жардам берет экен деп карабастан, өзүбүздүн акчага, өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен сатып алууга бүгүнкү күндө мамлекетте финансы пайда болду. Жана бул маселени президент тапшыруусу менен биз аткарып атабыз. Бул аскердик техникаларды биз Дубайдан сатып алдык. Бардык аскер техникалар өзүңүздөр көргөн аскер техникалар булар баары брондолгон, чооттолгон аскер техникалар. Жана булар толук бойдон биздин чек арабызды коргоо үчүн бүгүнкү күндө жөнөп кетишти. Бул деген ушу мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү чек араны коргоо, президентибиздин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде чек араны коргоо, сактоо жана мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө толук бойдон кепилдик берүү маселесин чечүү деп эсептелинет. Техникалар негизинен бул Баткен облусуна барат. Себеби деген өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, Баткен облусу бүгүнкү күндө бизде чек арабыз кооптуу маселе жаралып турат. Ошондуктан техникалар Баткен облусуна жөнөп кетишти. Кумшекерге болгон баа 1 жылда 15 сомго кымбаттады. Кумшекерге болгон баа 1 айда 2,33 сомго кымбаттады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кумшекерге болгон баа 15 сомго же 28,5%га көтөрүлгөн. Казакстандагы мунай тартыштыгынан улам Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Мындай божомолду Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясы белгиледи. Маалым болгондой, азыркы учурда өлкөнүн аймактарында 40 май куюучу жай ишмердүүлүгүн токтоткон. Казакстан ички жана Россия базарынан 150 000 тонна күйүүчү май сатып алган. Казакстанда мунай кризиси улана турган болсо, Кыргызстанда да күйүүчү майга болгон баа кымбаттай турганын аталган мекеме белгилейт. Эгер өлкөдөгү мунай кризиси ушул темпте уланса, октябрь айында күйүүчү май 1,5 сомго, ноябрда 4,9 сомго, декабрь айында 2,5 сомго кымбаттайт деп жазылат маалыматта. Акылбек Жапаров элибиз телефон менен ушакташууга 20 миллиард сом коротуп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык кеңешмеде билдирди. Ал жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына кайрылып, инвентаризациялоо иштери башталганына 3 жылдан ашканына карабай, бүтпөй жатканына нааразы болду. Бир мисал келтирейин. Кыргызстанда 10дон ашуун уюлдук компания иштейт. Тамаша иретинде айтканда, жылына 20 миллиард сомду сүйлөшүүгө, ушак ташууга коротуп жатабыз. Телефондун айынан пейлибиз бузулуп баратат. Элден ырыкта кетти. Телефон иш үчүн эмес, шыбаш үчүн эле керек болуп калдыбы деген ой келет. Бул да чындык болуп бараткандай. Биз эл пособияны азык-түлүк, кийим-кечи алууга колдонуп жатпаганын билишибиз керек. Эгер телефонго коротуп атса, аны көтөрүүнүн кажети барбы же жокпу карап көрүш керек, деди Жапаров. Ошондой эле ал жылына пособия үчүн бюджеттен 7,5 миллиард сом бөлүнөрүн айтты. Президент Садыр Жапаров ар бир мамлекеттин коопсуздугу жана туруктуулугу чек араны коргоодон башталат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 октябрда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматына аскердик техниканы тапшыруу аземине катышты. Мамлекет башчысы чек ара кызматынын аскер кызматкерлерин техникаларды алышы менен куттуктап, жарандардын, өлкөнүн коопсуздугун жана мамлекеттик чек араларды коргоо үчүн куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын жакшыртуунун
маанилүүлүгүн белгиледи. Эгерде чек ара тынч болсо, ал коргоодо болсо, анда жарандар тынч уктай алышат. Эгерде чек ара алсырап, чек арачылар керектүү материалдык, техникалык жактан камсыздалбаса, анда өлкөдөгү стабилдүүлүк жөнүндө айтууга болбойт. Ар бир мамлекеттин коопсуздугу жана туруктуулугу чек араны коргоодон башталат деп билдирди Садыр Жапаров. Президент Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн техникасына инвентаризация жүргүзүлгөнүн, жарактан чыккан техникалардын баары келерки жазда жаңыртыларын баса белгиледи. Бул жаңжалга даярдык эмес, биздин өлкөнүн коопсуздугун сактоого даярдык. 30 жылдын ичинде биз эч качан эч ким менен чыр-чатак баштаган эмеспиз. Колубузда курал менен чет өлкөлүк аймактарды басып алган эмеспиз. Келечекте дагы мындай болбойт. Бирок, эгерде биздин аймактарды басып алуу аракеттери болсо, анда жооп катаал болот деп билдирди Садыр Жапаров. Ал чек ара кызматынын гана эмес, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жана Ички иштер министрлигинин дагы материалдык техникалык базасы жакшыртыларын кошумчалады. Мамлекет башчысы акыркы 30 жыл аралыгындагы кыйынчылыктарга карабастан Кыргызстандын аскер кызматкерлерине кызматтары үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Садыр Жапаров кошумчалагандай, келерки жылы чек арачылардын айлык маянасын жогорулатуу пландалууда. Мамлекет аскер кызматкерлерин татыктуу эмгек акы менен камсыз кылууга милдеттенет. Сиздердин милдет жарандарыбыздын коопсуздугун жана тынчтыгын камсыз кылуу деп сөзүн жыйынтыктады Садыр Жапаров. Эгерде чек арабыз тынч болсо, бекем болсо, күчтүү болсо, анда биздин элибиз, жалпы элибиз тынч уктайт. Эгерде чек арабызда күчүбүз жок болсо, сиздердин техникалык базаңар начар болсо, анда тынч уктаган мамлекет, стабилдүү мамлекет деп бизде айтканга болбойт негизи. Ар бир мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу чек арадан башталат. Мына сиздерден башталат. Былтыр эч нерсеңер жоктугуна карабай, бирок ушундай кагылышуу болгондо, жалгыз ушу бир колуңардагы автомат менен болсо дагы, бул сиздердин духуңардын күчтүүлүгүнөн биз мамлекетибизди толук баягындай бүтүндүгүн сактап калалдык. Ошол мезгилден баштап мына биз көңүл буруп, ар бир техникаңарды, военный техникалардын баарын ревизиялап чыктык. Муну менен биз кандайдыр бир конфликтке даярдык эмес. Бул биздин коопсуздугубузду өзүбүздүн, мамлекетибиздин коопсуздугун сактап турууга жөн гана даярдык. Биз эч качан биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгемен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. Мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо, мындан ары жообун катуу беребиз. Мына ошон үчүн бардык чек арачыларды эле эмес, Коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук кызматын жана Ички иштер министрлигинин бардыгынын техникалык базалык жагын чыңдадык. Ошондуктан мына дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 30 жыл ушунчалык кыйынчылыкта кызмат кылып келдиңиздер. Акыркы бир жылда дагы биз болгон күч аракетибизди жумшадык. Сиздерди улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуп бергенден кийин эмгек акыңыздар көбөйүп, жакшы болуп калды. Муну дагы билебиз. Кудай буюрса, эмдиги жылы дагы көтөрүп бергенге аракет кылабыз. Кыскасы, жашоо тиргилигиңерге жете тургандай эмгек акы менен камсыз кылганга мамлекет толук мойнубузга алабыз. Калган мамлекеттин коопсуздугун кайтарып, элибиздин бейпилдигин сактап, тынчтыгын сактап туруш бул сиздердин милдетиңиздер.